Саламатсыздарбы, босоғода тұрған жаңы жылыңыздар менен бұл аптанын алғачкы маегин назарыңыздарға сунуштайбыз. Уақыттын мына ушул учурунда жыл жыйынтыгын чыгарып, кийинки жылга иштерди пландаштыруучу мезгил 2020 жыл жашоонун дээрлик бардык тармактары үчүн жана экономика багытында дагы кыйла оор жыл болду. Маек программасынын алкагында биз банк сектору дегеле пандемия менен эсте калган бул жылда каржы мекемесинин кызмат көрсөтүүлөрү кандай жүрдү? Биз кененирээк РСК банк ачык акционердик коомунун аймактарды координациялоо бөлүмүнүн башчысы Улан Ашимов менен кеп курабыз. Улан мырза, саламатсызбы? Студияга кош келиңиз. Кирип келе жаткан жаңы жылыңыз менен. Рахмат. Алгачкы эле суроо, сапарын карытып бараткан 2020 жыл банк тармагы сиздер үчүн кандай жылдардан болду? Саламатсыздарбы, 2020 жыл негизи РСК банк үчүн эмес, жалпы эле финансы каржы уюмдар үчүн оор жылдардан болду. Анткени бул банк системасы бул экономиканын күзгүсү деп койсок да болот. Ошондуктан экономикадагы бардык өзгөрүүлөр түздөн-түз банк системасында чагылдырылып турат да. Бул жылы ошол коронавирус илдетинин таркап кетпөөсү максатында өкмөттүн киргизген калктын жашоосунда чектөөлөр, чек аралардын жабылышы жана ошондой эле калктын массалык түрдө бул ооруга кабылышы албетте биринчи кезекте ошол экономиканын өзүнүн терс таасирин тийгизди. Ошол негизинде биздин банкка дагы көп кыйынчылыктарды банк басып өттү. Бирок ошол кыйынчылыктарды жалпы жолунан толук түрдө жое албаса дагы минимумга чейин түшүрүп, ошону жеңүүгө аракет кылып аябегейсиз жумуштар жасалды. Ошондуктан банк өзүнүн 2020 жылга койгон максаттары ошол маселелердин баарын чечкенге жетишти. Бүгүнкү күндө цифралар айтып кете турган болсом, банктын активдери 30 миллиард 594 миллион сомду түзөт. Капиталы болсо банктын 2 миллиард 977 миллион. Ал эми насыя портфели, насыя куржуну деп коебуз. Жыл башына 14,5 миллиард болсо, бүгүнкү күндө 18 миллиардты түздү. Бул ошол көрсөткүчтөрдүн дээрлик бардык көрсөткүчтөрдү аткардык десек болот. Бул ошол чоң эбегейсиз бул жаз айында негизинен жасалган жумуштардын жыйынтыгы деп эсептейбиз. Пандемия сиздердин банк тармагынын ишине канчалык таасирин тийгизди, конкреттүү айта аласызбы? Мындай бир негизи пандемия бардык тармакка мындай сок курду да. Сиз өзүңүз жогоруда айтып кеттиңиз, өтө оор болду деп. Бирок ошентсе да кайсыл иштерди аткарууга мындай таасирин тийгизип, балким залакасын дагы тийгизди? Биз өзүнүн кадимки ишмердүүлүгүнө банктар РСК банктагы өзгөртүүлөрдү киргизүүгө муктаж болду. Анткени бул чектөөлөрдүн айынан жаңы нерселерди ойлоп чыгыш керек болду, жаңы формат коюш керек болду. Ошол негизинде жыл башынан эң урунтууларды айтып кете турган болсом, биз ошол аралыктан кызмат көрсөтүү деп коебуз, дистанттык түрдөгү банк кызматын көрсөтүүнү күчөттүк. Өзүңүздөр билгендей, РСК 24 деген мобилдик тиркемебиз бар. Ушул мобилдик тиркемени, мобилдик банкингти биз аябай чоң жакшыртууга аракет кылдык. 400төн ашуун төлөм ишке ашырылат бул тиркеме аркылуу. Жана ошол пандемиянын кесепетин азайтуу максатында ичине кошумча киргизилген негизги эсте каларлык функциялар бул жаңы кошулгандар, онлайн акча которуулар, үйдөн чыкпай эле мобилдик телефон аркылуу акчаны Кыргызстан ичинде жана ошондой эле Кыргызстан ичинде эле эмес, жалпы дүйнө жүзү боюнча эле SWIFT деп коебуз, акча которсо болот. Ошол функциялардын баарын киргизди банк. Андан сырткары бул банк кызматын көрсөтүүнү тейлөөнү жөнөкөйлөтүү менен параллельно экинчи тармактагы жумушубуз бул банктын жардамы катары дагы бул жардам тарабынан дагы көп иш аракеттер жасалды. Юридикалык жактар үчүн мисалы ошол интернет банкинг, мобилдик банкинг колдонуу тарифтери жокко чыгарылды, нөлгө түшүрүлдү. Жана ошондой эле өлкө боюнча Элкарт карточкасы аркылуу пенсияларды алууда ошол биздин РСК банктын банкоматтарынан пост терминал деп коебуз. Кыргыз почтасынын аймактык бөлүмчөлөрүнөн дагы пенсияларды биздин пенсионерлер алат. Ошолорду алууда комиссияларды
да жокко чыгарылды. Пенсиядан сырткары жана социалдык жөлөк пул алуучулардыкындагы комиссиялар жокко чыгарылды. Андан сырткары биз кардарларды банкка келбей турган шарттар түзүү үчүн онлайн арыздарды кабыл алуу өзүнчө бир багыт ишке киргизилди. Бул боюнча үйдөн чыкпай эле ошо интернет аркылуу эле биздин кардарлар мисалы банк кызматына банкка өзүнүн насыясынын графигин өзгөртүү боюнча же болбосо кандайдыр бир графигин өзүнө ылайыктуу кылып отсрочка деп коебуз, реструктуризация деп коебуз, ошолор үчүн кайрылса болот. Андан сырткары бул эмес, жалпы эле суроолор менен насыя алуу үчүн дагы ошол интернет аркылуу кайрылса болот турган функцияларды жаңы киргиздик. Ошол мына сиз өзүңүз аймактарды координациялоо бөлүмүн жетектеп келатасыз. Мен сурайын дегем, онлайн кызматтарды колдонууда, ушул аралыктан туруп кызмат колдонууда, жалпы эле электрондук капчыктарды колдонууда аймактардагы жашоочулардын активдүүлүгү кандай болду? Же адатта дагы деле борбор шаарыбыз алдыга чыгып атабы? Өзгөчө тоолуу райондор, алыскы аймактар, ал жакта кандай болуп атат? Негизи бул пайытат деп койсок болот. Акырын-акырындан биз элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Анткени биз республиканын дээрлик бардык ар бир аймагын камтыйбыз. 52 филиал, ар бир райондо тоолуу аймактарыбызда дагы биздин бөлүмчөлөрүбүз бар, өзүңүздөр билгендей. Адистерибиз чыгып, ошо эл арасында дагы түшүндүрүү иштери менен азыр жаңы деңгээлге өттүк. Дээрлик РСК банк менен иштешкен кардарлар, биздин жарандар бул онлайн мобилдик банкинг эмне экенин билишет жана толук түрдө ошого өттү. Негизи бул практикалык түрдө биринчи ошо колдонуп көргөндөн кийин бул банктын рекламасы эмес, бул эл арасында дагы бири-бирине болгон ошол түшүндүрүп мындай батыраак кетет экен. Ошондуктан 1-2 жыл мурун бул борбор шаарларда да, Бишкекте, Ошто жакшы өнүккөн болсо, азыркы кезде региондордо аябай активдүүлүк күчөп атат. Эл оңой экенин түшүнүп калышты. Карыз акчаларын дагы карыз алып же берип, бүт акча которууларды үйүнөн отуруп эле кошуналар бири-бирине которуп ушундай эмеге үйрөнүштү да. Түшүнүктүү. Мынакей пандемия мезгилинде баягы жумушсуз калгандар болду, өз учурунда каржы булактарынан мындай акча таппай калгандар болду. Ошолордун айрымдарынын кредиттерин жеңилдик берүү максатында дагы тагыраак айта аласызбы? Кандай сиздердин банк тарабынан жеңилдиктер берилди ушул насыясы барларга? Бул жылы биз пандемияга байланыштуу насыялар боюнча жеңилдиктер дээрлик бардык эле багыттар боюнча банктын өзүнүн продуктусу же болбосо мамлекеттик же эл аралык уюмдар менен биргеликте ишке ашырылган долбоор болобу көз карандысыз баарына сунуш киргиздик. Төлөм графиктерин өзгөртүү боюнча ошол ар бир кардардын индивидуалдык өзүнүн ошо киреше булактарынын спецификасына өзгөчөлүктөрүнө карап реструктуризация деп коебуз. Графикти мисалы 3 айда бир кылып төлөй турган кылып, же 6 айда бир кылып төлөй турган, же болбосо кандайдыр бир периодко, мөөнөткө токтотуп деп коебуз, токтотуп түрүп индивидуалдык түрдө бардык мүмкүн болгон ошол сунуштарды бердик. Бүгүнкү күндө биз 5 миллиард 146 миллион сомдук насыя боюнча өзгөртүүлөрдү, ошо төлөм графиктерин өзгөртүп бердик. Бул санын айта турган болсом 3755 кардар болуптур. Жана ошонун бул менен эле дагы параллельно айтпа кетчү нерсе биздин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 552 токтомуна ылайык. Бул 13 ноябрдагы 100 миң бул жылдын 1 октябрына чейин алынган бардык кредиттер боюнча 100 миң сомго чейинки насыяларын декабрь 2020, январь, февраль 2021 3 айдын насыяларын мамлекет тарабынан субсидия болуп төлөнүп берилип атат. Бул кардарларыбызга дагы бир жеңилдик болду. Бүгүнкү күндө ошол 1 айдын пайыздарын биздин ошо кардарларыбыз төлөгөн жок. Буга чейинки жылдарда дагы сиздердин банк ири социалдык долбоорлордо катышып келген. Мына ошол 2020 жылда бул багытта, социалдык багытта кандай долбоорлорду ишке ашыра алдыңыздар? 2020 биз бул жылы
жалпы суммасы 8 миллион 477 мың сомдук жардам банк көрсөттү. Бул негизинен жана импульстук оксиметрлер, кычкылдек концентраторлорун жана өздүк жеке коргонуучу каражаттарды каржылап бердик. Тагыраак айтып кете турган болсок, биздин бул акчалар коронавируска каршы күрөш боюнча ошол бирдиктүү эсепке которулду. ПЦР тест сатып алуу үчүн целевой деп коебуз, которулду. Андан сырткары объекттер боюнча бөлүп жалпы айтып кете турган болсок, бул улуттук саламат сактоо министрлигинин алдындагы улуттук госпитальга, аймактык медициналык мекемелерге жана Бишкек шаарындагы тез жардам борборуна. Андан сырткары банк бул каражаттардан сырткары банк кызматкерлери жалпы жамааты 3 күндүк айлык маянасын дагы которушту. Жана ошондой эле bundan сырткары биздин филиалдар, аймактык филиалдар аркылуу аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучуларына, Ленинград блокадасынын Кыргызстандагы өкүлдөрүнө жана Бишкек, Ош 2 шаардагы балдар онкологиялык ооруканаларына азык түлүк түрүндө ушул пандемия учурунда банк жардам берип турду. Жана буну ошол банктын расмий сайты аркылуу дагы чагылдырып келдик. Эми мен ушул кардарлардын насыя милдеттенмелери боюнча дагы кандай жардамдар берилди деп сурайын деген. Буга чейинки мына реструктуризация боюнча жана убактылуу каникул берип туруу боюнча бул дагы ушул кардарлардын насыя милдеттенмелерине жардам берүү багытында кирет да, дагы бул багытта кандай жардамдар болду айтпай калган? Негизи реструктуризациялардын ичинде андан сырткары биз могул валюта, биз насыялардын валюталарын алмаштыруу боюнча дагы жаңы сунуштарды киргиздик. Жана андан сырткары бул жылы ошо пандемияга байланыштуу төлөнбөй калган убактардагы насыяларда пайда болгон туумдарды толук түрдө кештик. Банк ар бир бардык эле насыя продуктлары боюнча, бардык эле насыялар боюнча туум бул жылга банк кешти. Ошону тактап айтып койсок болот. Эми дагы бир суроо, бул абдан маанилүү. Ушул мамлекеттик органдар менен биргеликте сиздердин банк кандай ири долбоорлорду ишке ашыра алды? Бул жылкы 2020 жылы РСК банк негизги 4 долбоорлор мамлекеттик органдар менен биргеликте ишке ашырган проекттер 4-тө. Биринчиси бул айыл чарбасын каржылоо долбоору. Быйылкы 8-цикл айыл чарбасын каржылоо 8. Жалпы банктын бюджети 2 миллиард 800 миллион сом болду. Анын ичинде 2 миллиарды бул жеке фермерлер менен дыйкандарга берилди, дыйканчылык жана ошо мал чарбачылыгына берилди. Суммасы 1 миллион сомго чейин, максималдуу суммасы бир кардарга. Андан кийинки багыттары бул 800 миллион 4 багытка бөлүнгөн. ФСХ кластер деп коебуз, жана ошондой эле кайра иштетүү тармагындагы субъектилерге. Анан бул жылдын апрель айындагы ошол мукаммальный унду кайра иштетүү ишканаларына бердик. Жалпы бюджетибиз 2 миллиард 800 болду. Андан сырткары ушул COVID-19 пандемиясынан жапа чеккен биздин ишкерлик субъектилерин колдоо боюнча мамлекеттик токтомдун негизинде ишкерлик субъектилерин каржылоо долбоорун ишке ашырдык. 2 транш менен банк акча каражаттарын алды. Биринчиси 250 миллион сом, экинчиси 350, жалпы суммасы 600 миллион болду. Бул каражаттар 88 субъектке, ошо ишкерлик субъектилерине берилди. Жалпы суммасы. Андан сырткары дагы айта кетчү, бул мамлекеттик арзан туракча 2015-20 деген долбоору, бул мамлекеттик ипотека компаниясы менен биргеликте иштелип чыккан долбоор. Бул долбоордун алкагында 198 кредит берилип, 334 миллион 850 миңди түздү. Жана дагы бир айта кетчү, биздин долбоорубуз Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду менен биргеликтеги долбоорубуз. Орто жана чакан ишкерликти каржылоо багытындагы долбоор. Бул боюнча бизде 27 кредит берилиптир, 408 миллион сомдук.
Эми жыйынтыктоочу суроо азыр мына жаңы жылдын алдында Босогодо турабыз. Банктын бардык филиалдары штаттык режимде иштеп жатабы? Андагы коопсуздук чаралары кандай күчөтүлгөн? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Бизде банк 2021 жылга дагы жакшы бул жылда иштелип чыккан долбоорлорду дагы жакшыртуу жана кеңейтүү максатындагы иштерди дагы алып барат. Ошол эле аралыктан тейлөө багытында дагы чоң пландарыбыз бар. Андан сырткары бүгүнкү күnkү банктын иштөө режимдерин айтып кетсек, бардык филиалдары, бардык бөлүмчөлөрү штаттык түрдө иштеп жатат. Коопсуздук чаралары толук түрдө каралган. Негизинен айта турган нерселер ушул. Сизге рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Маек программасына назар салдыңыздар. Эске салсам, берүүнүн алкагында биз РСК Банк ачык акционердик коомунун аймактарды координациялоо бөлүмүнүн башчысы Улан Ашимов менен сапарын карытып бараткан жылда банк тармагы кандай иштеди, келе жаткан жылга пландары туурасында дагы кеп көрдүк. Саламатта туруңуздар.